2025 жыл 5-июль Ош шаарынын мэриясы Ош шаардык салык башкармалыгы Курманжандатка муниципалдык аймактык башкарманын кызматкерин биргеликте паттерди ижарага берүүчүлөргө патент алдыруу боюнча рейдтик түшүндүрүштөр жүрүүдө. Абакир уулу Төрөбек көчөсү 34 дарегинде. Мен атым Атлет Шашынов, Ош шаарынын мэриясынын биринчи вице-мэр. Жак салык кызматынан, биз муниципалдык аймак башкармалыктан участковый рейд көрсөтүп эле. Азыр мыйзамсыз квартираны арендага берүү боюнчачы. Сиз дагы квартираны арендага алып жашайт турасызбы? Ошо бизге азыр хозяин керек. Хозяин? Хозяин квартира. Биз ала киши менен сүйлөшүп, анткени аренданы азыр ишкерлик иш жүргүзүү үчүн же жеке ишкер катары аттоодон өтүш керек, же патент негизинде иш жүргүзүш керек да. Азыр патент дагы жок экен, бул хозяиндин атында. Жеке ишкерлик жөнүндө немеси да жок, бөлүгү да жок. Ошол себептен азыр биз ала киши менен сүйлөшүп, штрафын салып, анан мындан кийин ошо мыйзамдын негизинде иш алып баруусун эскертүү беришибиз керек. Бизге номер берип атасызбы? Бешинчи Исанов көчөсү 31А дарегинде паттер ижарага бергендерге патент алдыруу боюнча рейд көзөмөл иши жүрүүдө. Бүгүн Ош шаарынын мэриясы салык кызматы менен биргеликте Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шурматовичтин тапшырмасына ылайык азыр Ош шаарынын аймагындагы мыйзамсыз квартираларды арендага берген фактылар боюнча рейд иштерин жүргүзүп атабыз. Салык кодексинин 223 беренесине ылайык тиешелүү документи жок квартираларды арендага берүүгө тыюу салынган. Ошол себептен биз азыр рейд иштерин жүргүздүк. Бир нече ошо мыйзамсыз квартирага берип аткан фактыларды аныктадык. Баарысын азыр тиешелүү түшүнүк каттарын алып, баарысын фиксация кылып, азыр иш жүргүзүп атабыз. Бул салык кодекси боюнча тыюу салынат. Азыр бардык ошо Ош шаарында квартираларды арендага берген жарандарга эскертүү беребиз. Ошо кийинки жума мындан кийин квартираларды арендага берүүдө салык кызматынан тиешелүү уруксат кагаздарын алып, мыйзамдын чегинде арендага берүүсүн, ошондой эле мыйзам боюнча суточный квартира арендага берүүгө тыюу салынат. Бизге да мэрияга бир нече арыздар келип түшүп атат ошо суточный квартиралар боюнча. Ошо суточный квартираларды арендага бербөөгө чакырабыз. Ош шаарынын мэриясы эскертет. Мындан кийин мындай рейдтер маал менен өткөзүлүп турат. Эгерде мындан ары дагы мыйзамсыз квартирага берген фактылар аныкталса, тиешелүү айыптар салынып, мыйзамдын чегинде иштер жүргүзүлөт.